Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Менин колумда сиздер берген маалымат турат. Бирок бир гана тилде, орус тилинде. Эмне үчүн мамлекеттик тилде даярдаган жоксуздар? Биз эки тилде жөнөткөнбүз. Кат менен мамлекеттик тилде жана орус тилинде деп. Анда аппарат мамлекеттик тилдеги версияны берип койсоңуз. Жума күнү бизге орус тилинде эле келген. Кыргыз тилинде бүгүн келди. Колдон келиши жетишкенче биз консультанттардын баарын айттык. Бүгүн эртең менен келди. Түшкө жакын. Өзүңүздөр Бишкек менен иштешпейсиздер. Эми иштесеңиздер мүмкүн, бирок негизинен айлап менен иштешесиздер да. Ошон үчүн мамлекеттик тилдеги вариант өтө маанилүү. Анан мамлекеттик тил жөнүндө биздин мыйзамыбыз бар. Ошондо бир карап койсоңуздар. Мына бул чоң алешемдик. Расмий тилибиз бул тилде болуш керек, бирок сөзсүз түрдө мамлекеттик тилде болуш керек. Бул биринчи кезекте сиздердин талап отурган нерсе. Экинчиси, эми эл орусча бир түшүнөбүз, бир сүйлөйбүз. Орусча бир сөз бар да. Тот, кто везде дейт, он нигде деп коет. Сиздердин тармагыңыздарды карап атам. Бер жагы суу чыгармай, ар жагы туризм, бул жагы жайыт, бул жагы спортзал. Чачылып кетпейсиздерби ушунча тармак боюнча иштейбиз деп атып? Азыраак эле тармакты алып ошону майын чыгарсаңыздар кандай болот эле, ушунун баардыгына баштыга бербей? Ушул 2003 жылдан баштап ушул долбоорлор иштеп ишке ашырылып баштады. Анан мына азыр кошумча башында социалдык инфраструктура айыл деңгээлдеринде грант берүү менен башталган. Андан кийин таза суу, башка да кошумча долбоорлор кирип баштады донорлор менен. Ошол тармакта иштеп атабыз. Азыркы учурда ушул тармакта жумуштар аткарылып атат, жетишип атабыз да, Нуржигит Кадырбекович. Анан пока ушул тармак менен иштеп атабыз. Иши кылып канча тармак болсо деле майын чыгарганга үлгүрөсүңөр. Түшүндүм. Экинчи, азыр бир топ маселелер айтылды да. Курулушу курулуп атат, андан кийин эле бир карасаң талкаланып жаткан болот, иштен бат эле чыгып калган болот. Сиз айтасыз эксплуатация. Эксплуатация деген ушу колдонуп атканда туура эмес колдонуп атат деген сөз айтып атасыз да, туурабы? Анда эмне кылыш керек? Сиздер жакшынакай кылып, жасап, сырдап, түздөп коюп кеткенден кийин эл журт карап эле отуруш керекпи колдонбой? Ошо колдонгондон кийин дагы сапаттуу кызмат көрсөтүш керек деген ниет менен жакшы иш көрсөтсөңүздөр жакшы болмок да. Албетте, эл деген эл колдонот, ар түрдүү колдонот. Союздун учурунда турат эле го крандар. Бир 20 жыл каралбай. Ошондо эл күнөөлүү болуп калып атабы? Сиздин сунушуңуз абдан туура. Бул жакта эми биз жана эксплуатация деген эми объектилер тапшыргандан кийин туура объектилер өздөрү жыл сайын эскере берет. Бирок баягы эгерде мисалы детсад мектеп болсо деле аны жыл сайын ремонт кылып, сырдап актап турбаса ал эмесинен кете берет да. Ошондуктан муну эксплуатация жагын баары бир ушу тапшырган бенефициарларга эксплуатация жагын караш керек деп биз ойлойбуз да, ошол туура болот. Илгери биргө дар сатып келип, биргө дарын аябай рекламалап ишенип сатып келиптир да. Анан ошондо келип чатса биргө өлгөн эмес экен да, көбөйүп кеткен экен. Тескерисинчечи. Анан барып биргө дарыңды колдонсоң пайдасы тийген жок десе, кармап алып кытыгласаңыз, биргөнүн оозун ачмак, ошондо салып койсоңуз өлмөк деген экен да. Ошол сыяктуу эле жоп болуп калат бул жагычы. Эгер андай колдонгондо мындай болмок, мындай колдонгондо тигиндей болмок. Сапат деген ошол кандай колдонсо дагы бир нече жыл чыдап бериш керек. Мага да ушул багытта өтө көп арз-армандар болуп атат. Келет, жасайт, анан рекламалап туруп, абдан сырдап, кооздоп туруп өткөзүп берет. Бир карасаң эле сынып жаткан, азыркы бир депутат айткандай, жарымы коюлган, жарымына келгенде качып кеткендей жагдай болуп атат депчи. Мындай эске алып койсоңуздар. Арис дегенде Кыргызстандык экенин билип мен аябай сүйүндүм эле. Кудайга шүгүр биздин да агенттик бар экен. Дүйнөдө мындай агенттиктер көп. Түрктөрдө Тика деген бар. Корейлерде Койка деп коет. Япондордо Жайка деп коет. Америкалыктарда USAID деп коет. Бардыгы бренд. Булар кылган иштер чындап сапаттын белгиси да. Бир эле өздөрүнүн өлкөсүндө эмес, бүт дүйнөдө булардын орду бар, проекттери бар, ишке ашып атат. Эмне үчүн биздин Арис ошол деңгээлге чыга албай атат? Чет өлкөгө чыгып, эл аралык брендке айланыш мындай турсун, өзүбүздүн мекендештердин нааразылыгы көбүрөөк болуп атат да, ыраазылыгына караганда. Эмне үчүн?
Нуржигит Кадырбекович, биз бүгүн көп сапаты боюнча көп сунуштар, көп маселелер айтылды. Биз Арис тарабынан бүт айтылган сунуштарды эске алып, ушул өзүбүздүн деңгээлде сапатын, аткарылган иштер боюнча сапатын жогорулатуу боюнча дагы карап, донорлор менен макулдашып, кандай дагы кошумча иштерди аткарсак, ушул сапатын жогорулатканга ушул направленияда азыр иштейбиз. Ошо сиз айткандай брендке чыкканга биз дагы ошого кызыктарбыз. Эң негизгиси биз талап койгон жагы сапат, буга чоң көзөмөл кылабыз. Башкасы мындай турсун, жерлерде Арис бардын ырысы бар, Арис, Укмуш деген бир жазуулар турат. Ошолор дагы сырлары кетип, бозоруп калганда, ошолорду бир оңоп жазып коюңуздарчы, кантсе да Кыргызстандын уюму эле ушул агенттиги. Башка өлкөлөр өздөрүнүн брендине андай мамиле кылбайт да. Coca-Cola болсун, Pepsi-Cola болсун, ошол эле USAID болсун. Ошону бир карап коюңуздар, болбосо алып коюңуздар, болбосо башынан сырдап, жакшылап жазып коюңуздар. Рахмат. Киси. Дагы бир деген айттыңыздар, адистерди окутабыз деп. Неге окутасыздар, ким окутат, кайсыл базада окутасыздар, кайдан алып келип окутасыздар? Ушул ишке ашырылып аткан долбоорлор боюнча окутуу компоненттери да каралган. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына өзүнчө окутуулар жүрөт. Мисалы суу системасы, таза суу долбоорлору боюнча жанагы муниципалдык предприятияларды түзүүдө ошол системаны туура эксплуатациялоо боюнча окутуулар жүргүзөт. Санитарный объектилер боюнча болсо жана национальный уровень, анан местный уровень деп эки тарапта окутуулар жүргүзүлөт. Национальный уровень болгондо жана районный СЭСтерге ушул биринчиден жабдууларды алып беребиз, ошо суу системасын сапатын текшерүүгө. Андан тышкары керектүү окутууларды дагы жүргүзөбүз да. Кайсыл базада кимдер окутат? Бул окутуу иш-чараларын кээ бир окутууларды Аристин деңгээлинде өкүлдөр өткөзөт, кээ бир окутууларды баягы специализированный тренинг деп коебуз. Аларга атайын тренерлер жалданат, өзүнчө окутуу модульдар даярдалат. Азыр менин кесиптештерим дагы толуктап беребиз. Ошо модулдарды бир карап көрөйүнчү. Мен дагы анча-мынча университетте мугалим болуп иштедим эле, окутуучу болуп. Бул бир жагы, экинчи жагы мен далай тренингтерге бардым. Миллиондогон акча кеткен тренингтерге бардым. Чын айтамынбы, бир эле нерсе үчүн барат элем, кофе бир эки үчүн барат элем да, башка пайда деле көрбөйсүң. Башка пайда деле көрбөйсүң. Жөн эле анысы чыгып муну сүйлөйт, муну чыгып тигини сүйлөйт, эсте деле калбайт, уйкуң келет, анан кайтып кетесиң. Ошондой окуулар болбосун, окуубу окууга жараша жыйынтыгы болсун мындай. Мен Аристин окуусу дегенди угуп эле экенмин ушуга чейин. Ошону бир жакшылап мага маалымат берип коюңуздар. Азыр эми сиздин коллегаңыз деле айтат да, кыйратып атабыз, мындай адамдарды мынтип жибердик, асманга чыгарып ийдик депчи. Дагы бир нерсе. Маалымат беребиз. Өткөндө айттыңыз да, азыр Апшыр атаны, анан Кара Шорону, Өзгөндүн мунарасын карап атасыздар деп. Мен билгендин Өзгөндүн мунарасын ТИКа, USAID карап жардам берип атат эле. Аристин кандай тиешеси бар ал жакка? Эмне кылдыңыздар? Өзгөн мунарасы боюнча сиз туура айтасыз. Биз баягы долбоор ишке кирип атканда биринчи обследованиялар болгондо башка донорлор тарабынан дагы жумуштар жасалган болчу. Бирок бул долбоордо жанагы развитие туризма компоненти боюнча ошол мунаранын музейин жана музейин ичин ремонт кылып, жаңы жанагы музейин ремонттоо иштери каралган. Анан Айбек Аскарбекович дагы кеңирээк кошумчалык коесузбу? Нуржигит Кадырбекович, ал жерде туура айтты. Асель Жеңишовна да жана башка проекттерде ал жерде өздөрүнүн жумушун алып барган, бирок алар комплекстүү албай өздөрүнүн баягы тиешелүү бир жумушун аткарган. Биздин ошо проект боюнча, Дүйнөлүк банктын проектиси боюнча ал жерде ушул объектинин музейи бүгүнкү күндө жок экен, административный зданиясы жок экен. Дагы ал жерде баягы ограждениялары жок экен, дагы баягы билетирование окшогон көп нерселери жок экен да. Мындай айтканда, ал жерде жакшыртып шарттарын, ошол эле учурда ошо туристтерге келгенге максималдуу түрдө баягы условияларды түзүү болуп каралганда. Мисалга азыр ошо боюнча контрактка кол коюлуп, Сулайман тоо менен Өзгөндөгү минарет боюнча ТО жасалат. ТО жасалгандан кийин ошонун негизинде жергиликтүү бийлик менен тиешелүү органдар менен макулдашып, проектно сметная документация жасалып, анан кийин реабилитация башталат. Ошол эле учурда ошо проект аркылуу ошо Өзгөн минаретти ЮНЕСКОнун списогуна да киргенге жумуш иш-чаралар алып барылат. Чоң рахмат. Кара Шорого деле барып келдим өткөн жылы. Апшыр сайга жылда эле барам, Апшыр атага. Өзгөчөлөнгөн эчтекесин көргөн жокмун да, ошончо акча бөлүнүп, бир ремонт болгондой деле жагдай жок, аура жок.
ошого бир Туура. карап көрсөтүп бериңиздерчи. Мурда мындай болчу, азыр мындай болчу. Жок, туура. Баштап аткан мезгил. Азыр жумуш как раз ошол жакта алып барылып жатат. Эми мындай айтканда проектно сметная документациялар жасалып атат. Пока багындай стройкалар же болбосо конкретно реконструкция боло элек. Туура. Тиги Ниагара водопады бар го, жанагы шаркы аратмасы. Ошонун көрө турган платформалары бар да, тепкичтери, жакшынакай жайлары. Ошондой кылбасаңыздар дагы андан арыдан берерээк болсо деле бир жакшы деңгээл керек. Анткени ошону көрөбүз деп канча адамдар бар. Уникалдуу шаркы аратма. Кайдан чыкканын эч ким билбейт. Анан дагы бир нерсени айтып коеюнчу. Мына 10 жылдан улам мен 1 жылды карап көрдүм да, эсептөө палатасынын. Айылдагы таза суу менен камсыздоону жана канализацияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында курулуш монтаждоо иштерине негизсиз төлөнүп берилген 6 миллион 493 миң 14 миң сом өлчөмүндө белгиленип, анын 3 ошол чыгашасы туура эмес пайдаланып кетиргени. Анын 3 миллион 651 миң сом мунун орду толтурулган дейт. Бул 17-жылдагы эсептөө палатасынын берген маалымат экен. Ошол эле аудит материалдарында ошондой эле 2017-жылга мал чарбасын жана рынокто өнүктүрүү долбоорунун 1 жана 2 долбоорлорунун кабыл алынган бюджеттери 29,44%га гана аткарылыптыр. Экинчиси 35,24%га гана аткарылган. Ошондон 4 миллион 700 миңдей акш доллары, 5 миллиондой 700 миңдей акш доллары 2 долбоордон аткарылбай калган дейт. Ушундай бир эле жылды карап көрдүм да, мисалы. Ошолордон тыянак чыгарып, мисалы 2022-ни караганда, 21-ди караганда, 20-ны караганда ушундай мыйзам бузуулар барбы, жокпу финансылык эреже бузуулар? Мындай финансылык мыйзам бузуулар жок, Нуржигит Кадырбекович. Ошо долбоордо каралган канча акча каражаттар каралган болсо, кандай максаттар каралган болсо, Арис өзүнүн тарабынан ушул долбоордо каралган иш-чаралардын баарын толугу менен аткарууга аткарат. Чоң рахмат. Эми эң айгында айтарым, биз баягы элди журтту аралап кылынган иштерди көз менен көрүп келели деп атпайбызбы? Миң уккандан бир көргөн дейт. Бирок ушу элге журтка түз эле кайрылып коеюнчу, өзүңөр эле бизге кайрылгыла, биз барып көрүп келели. Кайсыл жерде бузулган абалда, кайсы жерде сапаты начар, кайсыл жерде бир жумадан иштен чыгып калды. Анткени баягы Екатерина экинчи деген Россиянын падыша айымы баягы Кара деңиз жака бараткан мезгилде Почемкин деген бир князи бутафорный айылдарды кылып койгон да, мындай жасалма айылдарды кылыпчы. Ошолорду көрүп айылдар мукмуш экен деп балданып кетип калган. Эми бул сиздерде эле эмес, бүт бардык мекемелерде бар. Комиссия келет экен, депутаттар келет экен, оңой койгула, түзө койгула, мына жерде элди даярдай койгула, 1-2 дежурныйды чыгара койгула деп. Ошондой болуш үчүн эл журт түз эле кайрылсаңыздар, барып көрөлү. Блогерлерди керек болсо алып барыңыздар, ошондон кийин анан кийин биз тыянакка келели. Чоң рахмат. Эми чоң аманат агенттик 20 жылдан бери иштейт экенсиз. Баягында мен абдан жакшы колдоп сүйлөп бердим эле, бирок кечээ ушул маселе боюнча карайбыз деген делген журттан келген маалыматтардын көпчүлүгү боюнча нааразылыктар өтө көп болуп атат. Тыянак чыгарыңыздар, тыянак чыгарбасаңыздар, анда биз тыянак чыгарабыз. Сиздер жөнүндө рахмат.